Достар, жалпыңыздар үшін сонун жаңылык бар. Кутстрой курулуш компаниясы жалпысынан 5 патер ойнап жатканын барыңыздар уксаңыздар керек. Бирок конкурска кантип катышабыз деген суроолор пайда болгон болсо, шарттары жөп-жөнөкөй. Ылдыйда турган 3 ссылкага катталасыңар Facebook, Instagram жана YouTube баракчага. Анан сиз автоматтык түрдө конкурска катышууга укук аласыз. Анан 30 сентябрда ошол жалпы катышуучулардын арасынан 9 жеңүүчүнү аныкталып, башкы офиске чакырабыз жана ошол жерден 9 арасынан бирөөнө 2 бөлмөлүү квартира тапшырылат. 2 бөлмөлүү, абсолютно бекер. Анан бул жолкусуна эгерде сизге ийгилик кушу жылмай калса, эч кабатыр болбойбуз, кайгырбайбыз, себеп дегенде ноябрга чейин дагы 3 квартира ойнотулат. Балким ошо үчөөнүн бирөөсүн сиз утуп калышы мүмкүнсүз. Ошон үчүн бир гана өзүңүз катышпастан, жалпы туугандарыңызга дагы айтып койсоңуздар, мүмкүнчүлүктөр өтө көп болот. Кутстрой курулуш компаниясынын акциясына катышууга барыңыздарды чакырмакчыбыз. Assalamu alaikum сүйүктүү достор, Фрунзе ТВ каналы чоң суроо долбоору. Бүгүн бир өзгөчөлүк бар. Аны байкасаңыздар болот болуш керек. Байкабадыңыздар, микрофондо эмес, кийимде эмес, айлана чөйрөсү байкасаңыздар, шан шөкөт, майрам жана эң башкысы сонун бир аба ырайы. Биз достор Оштобуз. Ооба достор, 1 жылдан бери биздин ар бир көрүүчүбүз мынакей комментарийге ушул сурамжылоону Оштон кылгыла, ушул сурамжылоо менен Ошко барып келгиле, ушундай сыяктуу Оштон барып тартып келелиш деп далай жол суранган болчу. Ар дайым барабыз деп, ар кайсы шарттарга байланыштуу бара албай жүргөнбүз. Мынакей бүгүн буйруган экен. Атайын Ош шаарына келе турабыз жана келер менен кайсы темадан баштасак дедик. Негизинен биз 6 тема даярдаганбыз. Ошол 6 теманын кайсы бири эң ыңгайлуу болот, кайсынысы кызыктуу болот деп ойлонуп отуруп, албетте Оштун так борборуна келгенде эле өзү үчүн анык эле болуп калды. Себеп дегенде Ош дегенде эле эң бир сонун мааракелер, эң бир сонун шан шөкөт жана той келет. Ошо тойлорго Ошто орто эсеп менен канча адам чакырылат деп. Себеп дегенде бул жерде адамдар аябай көп келет. Тойдо ал көбүңүздөргө белгилүү болуш керек. Анан анча-мынча бүгүн баш кошуп жаткан жубайлардан, буга чейин баш кошуп койгондордон баарынан сурайбыз, канча адам чакырдыңыздар деп. Анан орто эсеп менен канча адам туура болот деген дагы суроону узатабыз. Иш кылып тема аябай кызыктуу, баарынан сонун жагат деп ойлойбуз. Анан эң башкысы сиздерден бир чаккан суранычыбыз бар. Биздин каналыбыздын катталуучулардын 85% биздин каналыбызга катталбай көрөт экен. Ошол албетте өкүндүрөт. Себеп дегенде эгерде баары катталганда биз давно миллионго жетип кетсек керек эле. Бирок миллионду четке калып турат. Ал буюрса жете турган максатыбыз. Бирок аз күндүн ичинде, бир 4-5 күндүн ичинде балким сиздер аракет кылып койсоңуздар, бир эле кнопканы басып койсоңуздар, 250 миңге жетип калышы мүмкүнбүз. Бул аябай сонун биз үчүн көрсөткүч болмок. Биздин кылган мээнетибиздин арты эң бир сонун ыраазычылык болмок сиздер тараптан. Ошон үчүн сиздерден бир өзгөчө суранычыбыз болсун. Бизге ар дайым көрүп жүргөн жана жаңы кошулган катталуучулар подписаться деген кнопканы басып эле койсоңуздар, бизде албетте ошо көздөгөн максатыбызга жетип калышы мүмкүнбүз. Андыктан чоң суроо долбоору Фрунзе ТВ каналы, барыңар даптайыр болсоңуздар, баштадык. Тапкан багым элең сени сүйөмүн, сени күтөмүн, ezilip büttüm, ay ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılmazım, salınım özündü güllüm, ay ezilip büttüm, altınım özündü güttüm, kaydasın asılmazır canım. Эң кызыктуусу уже бир жарым жыл мурун үйлөнүп койгон балага турдадым да. Бойдоктордон сенден ишенич жакшы эле. Сонун жигиттер. Мына достор, эмнеси менен айырмаланат десеңер, ушундай шан шөкөт, ыр, аккордеон иши кылып баары сонун, баары кызыктуу. Эгер кокус Ошко тойго чакыруу келип калган болсо, эч качан жок дебей келгиле. Көрүшүңөр керек. Нургазы Кушбойбек болсун. Бүгүн чоң бир кадам таштап жаткан экенсиз. Мындай суроо болот. Бүгүн тоюңузга канча адам чакырдыңыз? Ачык айт. Общий же достордун? Общий. Бир 100дөй го дейм. 100дөй эмне үчүн? Жакын адамдар да.
жакын адамдар, но карантинге байланыштуу болуп калдыбы? Ооба, ошого байланыштуу. А если карантин болбосо, жашоо мурдагыдай эле уланып атса канча адам чакырмаган элеңиз? Бир 500дөй адам дейт. 500 адам, Демек 400 адам тилекке каршы бүгүн тойго катыша албайт. Мхм. Достор, жаңы эле 5 минут мурун сурана койдум эле. 250 миң подписчикке аз калдык, бат-баттан жетей болчу деп. Анан ошол ким катталган эмес болсо анда силерге дагы бир аргумент берели. Ошто чисто случайно кимге жолугуп калдык десеңер, камера мында жылдырсаңар, мында. Мен почтан өтүп барасам. Элдерден интервью алып атыптыр. Эмгегин балаңыздар, көрдүңүздөрбү? Эмгегин балаңыздар себеби ар дайым сиздерге жакшы рубрика даярдаш үчүн мына Ош шаарына атайын келишиптир. Командасы менен. Айтып бербейм, чаң жутуп жалап аттын жолун бузуп таштыр. Кыйналып, жүдөп, көздөр атышып, азыр уктай элекмин еще деп. Катталар эле, кичине калды. 250 миңге жетсек эле все дегендей. Каттал коюңуздар, подписка басып. Данияркам, неге билбейм, ушу тагдырдын буйругу, айтор. Жаңы эле моякта балдардан чогултуп алып, мен сурап аткан болчумун. Тойго адам канчага келет мындай? Средний Ошто көрсөткүч. Сиздики мен билем, сиз 1000 адам чакыргансыз. Мен биздин тойдо баягы жакшы суроо болуп атыптыр азырча. Була Ош жакта көп конок чакырышат чындыгындачы. Чакырабыз да, тактап айтканда. Себеби мен тоюмдагы ушул Ош шаарында болгон. Биз негизи 830 ошондой конок чакырганбыз да. Анан 1000ден ашып кеткен. Баягы эми бирөөлөр келсе, кел демей кел демей бар, кет демек жок дейт го. Биз конокчул болобуз, ошондуктан баарын батырганбыз да 1000 адамдычы. Анан негизи средний биздики бир 500 адамда средний. Орто көрдүк. Орто эсеп 500, 400, 500. Анан болот андай. Мисалы үчүн 200 адамдык тойлор, 150 адам, эң минималный 200гө чейин го дейм, ошондой болот да. Анан көбүнчө, эң көбүнчө бир 500 адам, 400, 500 болот да. Анан кийин 700, ошондой 800, анан меники 1000 деп элечи. Жок, сиздики 1000 болгон, мындай жөн эле мактанып деген сыяктуу эмес. Аправдын, себеби Бишкектен, Кыргызстандын ар кайсы бурчунан чыгармачылык инсандар, тааныштар, достор, инилер баары келишти. Ал эми жаңы эле бул жакта жигиттердин сураса канча десе, мен 700 чакырдым анан. Канчаны? 700 чакырдым эле. Ошо айтып атпаймынбы? Көө таарынып келбей калып деп мындайсы. Мен өзүм Ошко келип жүргөндө эң аз дегенде 350 адамдык тойго отурдум да. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Биринчиден. Бул эми ресторан өзү менен өзү болгон кезде дагы Ошто ушунча бири-бири менен катуу катташабы? Катташтар аябай көп да. Мына мисалы үчүн эле сага дагы жакын менин өкүл балам Актилектин тоюнда деле 1000 адам болду эле. 1000 болгон. 1000 болгон да. Ошондой негизи эле мындай, кандай десем, достор көп, катташка көп. Жок, анан көбүнчө мындай да. Баягы Бишкекте деле, Бишкекте болгондо көбүнчө башка шаардагылар Бишкекке өтүп көргөндө айылдагылар көп келе албай калышы мүмкүн да. Бирок Бишкекте да аябай чоң тойлор болот. Анан бирок Ошто баягы таныш катташтар көп окшойт андачы. Баягы себеби мындай кортеждер дагы, машиналар дагы аябай көп чыгат да. Ошол жакшы суроону козгоп атыпсыңар. Бирок азыр 50 кишилик тойлорго эле ырдап жүрөбүз. Ошондо калып. Жаңы эле мындай өтүп баратса, үйлөнүп аткан балаң канча болот атысы? Жооп бере элегенче 40 адам болот, досторумдун кыжалат болуп. 40 адам мындай негизи бир юбилей өтүп калдык го бизде. Даниярка, кубанычтамын. Уруксат болсо биз 1 саат тарта кол, анан кийин жалышып, Ошто экенбиз сүйлөшөбүз, Болду, Ошко келсин, чай пай ичебиз. Обязательно азыр деп койсуз, 250 миңге жетпейт атабыз. Подписка кылыңыздар, достор. Подписаться деген кнопканы эле басып коюңуздар, анан коңгуроonu басып койсоңуздар, бул Элдос жаңы видео киргизсе, силерге звонок болуп барып турат да. Сразу жаңы видеону сразу заматта көрөсүздөр. Лайк дагы басып коюңуздар, анан мени да мактап комментарий жазып коюңуздар деп эле. Чоң рахмат. Тамаша. Мейлиңиздер. Карантинден кийинби? Жок, карантинге чейинки көрсөткүч. Чейинби? Карантинге чейин 300-400дөн болуп аткан. Орто. Орто, анан 500 болуп аткан. Азыр бир 50-60 да. Одон өтө элек. Эми сен эле кесиптештериң деп кол, мисалы Бишкекте 500 адам, 500 адамдык тойлор өтөт күндө эле, бирок чоң-чоң ресторандар да чаңды деп колу. Бул жакта орточо көрсөткүч 400-500 менен кармалабы? Же 300-400бү? 300-400 орто болгондо 300 болуш керек, адан көп эмес. Көп болгондо 500 болуп кетиши мүмкүн. Анан Ошто шартка аркылуу карайт да. Мисалы менимче бир 100 адам го. 100 адамдык тойду мен Оштон чын-чындап келгенде көрө элекмин. Мен эң кеминде 250 адам көргөм. Анда дагы аябай мындай шашлык өткөрүп калдык тойду. Биз даярданганга жетишпей калдык, көп туугандарыбыз келе албай калды дегенде, потолок болгондо 1000 адамдык тойду да отургам да.
Анан сен барган тойлордо орто эсеппен канчадай адамдан чакырылып аткан? Мен мисалы барган тойлордо бир 350-400гө чейин бардым да. 450гө деле бардык. Бул Ошто кандай стандарт катары саналабы? Жок, стандарт бир 700-800 болуш керек. Стандарт 700-800, 400-300 бул мындай чакан той болуп атат да, мындай өзүнчө туугандар чогулуп эле өткөрөт деген. Просто Бишкекте 300 адам чогулса аябай чоң той берди деп мындай кичине эметип калат да, көздөр алаңдап калат да. 500 десе уже 2-3 күн катуу сөз болот да ал тойчу. Бул жакта болсо 700 бул стандарт. Ооба. Бүгүн силер катышып жүргөн тойдо канча адам бар? Бүгүн бизде чакан той болуп атат, бир 100дөй адам барбыз. Карантинге байланыштуу жаштар арасында. Жаштар арасында эле. Түшүнүктүү. Өзүң үйлөнө элексиңби? Үйлөнгөм. Тоюңа канча чакырдың? 700 адам. Барын таанысыңбы? Баржан тааныйм. Келинчем деле өзүм айылман да. Тууган урук Баржан тааныйм да. Баары келгенде 700 Араңарда да ким үйлөндү эле? Чоң жигит, сиз канча чакырдыңыз эле тоюңузга? 600. Бул дагы мындай нормально да? Барын тааныйм, мындай только тааныштар чакырдым дегенде. Ооба. Чакырбайбыз да биз. Чакырылбай калгандары кыйла болду арасында, капа болгондорчу. Анан эң башкы суроо, той өзүн актай бул жакта? Актайт. Актайт. Ресторанга төлөй албай калам, анан кийин чөнтөк чукарып кетет деген коркунуч жок бул жакта. Элдин Мисалы эл көтөрөт да эми, мисалы кеминде бир азыр кеминде бир 2,5-3 миң кошот да, мисалы достору, тааныштары актайт жөн эле. Всё, сонун тоюңуздар жакшы өтсүн. Тоюбузга эми примерно канча? 250. 250, сизчи? Мен деле ушундай эле. 250 Эми орто эсеп менен да. Орто эсеп менен, бул мындай көпчүлүк адамдар келбей калды дегенди билдиреби же баарына чакырдык деген? Эми арасында келбей калгандар деле болот, анан эми полный чакыра албайт кечинде. План боюнча канча эле негизи баары келсе канча болмок? План боюнча эми бир 300 да. 300, сиздики деле ошол эле көрсөтүш. Ооба, ошол. Тойм 600 киши чакыргам. 600 киши деп мындай аз чакырып койдум дегенде айттың го. Көп келбей калды дегендей. Ошол боюнча суроолуп атат. Эмне үчүн Ошто тойдо адамдар көп катышат? Сыры эмнеде? Сырын эмнеде экенин билбейм, бирок эми заманга жараша болуп атпайбы азыр бар жок нерсе. Эми азыр чакырбасаң таарынат, капа болот дегендей. Чындыкта. Эмнени жашырып атат? Чындыкта айтыш үчүн досум, тойду актатыш керек болуп калган. Той. Мындай бир айырма. Бишкекте канчалык көп адам чакырсаң, ошончолук минус кетесиң. Ошто канчалык көп адам чакырсаң, ошончолук пайдага кириши мүмкүнсүңбү? Түрлүү ошол сөз. Кошулам. Кошуласыз, толук түрдө. Себеп эмнеде? Ресторандар арзаныраакпы же шарттар башкачабы? Эмнеде ошонун сырын? Мен ойлойм шарттар башкачараак деп. Демек, сиз 600 адам чакыргансыз, минус кеткен эмес, той өзүн жапкан, балким даже пайда калып калган. Даже ашып калган. 100 миң ашкан эле мага берген аны. 100 миң? 100 миң ашкан мен сураганда берип турган. Сизге берип турган, кайтардыңызбы байра? Бердим а. Үйлөнүп туруп бердиңиз а. Тойдон аркылуу. Ал айтыл эле. Тамаша экени албетте баары эле түшүндүрүп жапкан. Кудайга шүгүр. Достор, өзүңүздөр көргөндөй эле Ошто ар кандай сандагы коноктор чакырылат дейт, но орто эсеп менен 300-400 дейт. Бул эмне үчүн дегенде, жаңы эле бир жигит айтып өткөндөй, той өзүн актайт деп. Бул дагы бир ирет Оштун аябай мындай берекелүү жер экенин далилдейт. Себеп дегенде ресторандар арзан, көп адамдарды чакырганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде Бишкекте болсо, ушундай шарттар болсо, биз деле 1000ден чакырмакпыз, 500ден чакырмакпыз. Болгону гана бизде ресторандар кымбат, жеген ичкенге аябай көп кетип калат, еще шоу программа тийип болот. Биз ар дайым чакан той кылганга шашат экенбиз. Бул жакта болсо эми мүмкүнчүлүк болуп атса, тем более тойдон минус кетпей, анча-мынчалар айтмакчы, пайда көрүп атса 70-80% адамдар, анда эмнеге өткөрбөш керек? Эң башкысы той болуп турса эле сонун айырмасы жок. 100 адамбы, 50 адамбы же 1000 адамбы? Главный болуп турсун. Главный көчөлөрүбүздө ушинтип мынакей жаштар сонун күлүп, жаныяп, жыргап, ырдатса, мандайың өзгөчө көтөрүлөт экен. Достор, съемка менен мынакей биринчи жолу келип аткан учурубуз. Эми бул жакта айтып өткөндөй алды тема тартабыз. Алды теманын баары бир күнүнө бирден экиден кирип турат. Ошон үчүн коңгуроо басып койсоңуздар, сөзсүз түрдө биринчилерден болуп көрөсүздөр. Анан эң башкысы сиздерден дагы бир чакан суранычыбыз. Шамал учуратпы, кечип каласыздар. Бир чакан суранычыбыз 250 миңге бат-баттан жеткенге жардам берип койсоңуздар, сиздерден сонун болмок. Себеп дегенде 250ге жетсе, биз убада беребиз. Бардык региондорду ушинтип кыдырабыз. Бул жолкусуна Ош Жалал Абад, кийинкисине Жети областтын баарын кыдырганга аракет кылабыз. 250ден ашса. Чоң суроо долбоору, Фрунзе ТВ каналы, Ош шаары, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.